Салам. Бүгүн топ 5 дүйнөдөгү эң таза мамлекеттер боюнча сиздерге айтып берем. Сизге кызык болсо, анда видеону аягына чейин көрүңүз. Кеттик анда. Тизмебиздин биринчи орунунда кайсы мамлекет десеңиз, бул Швейцария. Швейцария бул экологиялык жактан аябагандай эң таза мамлекеттердин ичинен 2021 жылдын биринчи орунда ээлейт. Эмне үчүн 132 мамлекеттин ичинен Швейцария биринчи орунду ээлейт деп жатсаңыз, буга көптөгөн себептер бар. Швейцария бул биринчи жолу гана ээлеген жок биринчи орунду. Бул көп жылдан бери биринчи орунду бербей келе жатат. Швейцария дагы бардык мамлекеттердин ичинен жашыл мамлекет болуп эсептелет. Швейцариянын суусу туп-тунук, даамы дагы бир башкача. Ал эми абасы өтө таза. Анткени бул жакта көптөгөн тоолор бар, көлдөр бар. Жана жогоруда айтып кеткендей, бул мамлекет жашылга бөлүнгөн. Ошондуктан жашыл мамлекет болуп эсептелет. Жогоруда айтып кеткендей, Швейцария эмне үчүн биринчи орунда турат десек, анткени Швейцариянын жергиликтүү өкмөтү көп жылдан бери эң биринчи орунга бул экологиялык мыйзамдарды биринчи орунга коюп, экологиялык мыйзамдарды кабыл алып, экологияны коргоп жүрүшөт. Швейцарияда жашоо өтө кымбат. Бирок ошого карабастан иммигранттар Швейцарияга барып жашаганды аябагандай эңсешет. Тизмебиздин экинчи орунунда кайсы мамлекет деп жатсаңыз, бул Франция мамлекети. Франция мамлекети бул башка мамлекеттерден эмнеси менен айырмаланат? Бул мамлекетке көптөгөн туристтер өзүнүн элинин санына караганда көп элдер, туристтер келип эс алып кетишет. Сизде суроо жаралат, эмне үчүн Францияга көп киши барып, көп туристтер эс алышат деп. Анткени бул Францияда көптөгөн сонун архитектуралар, көчөлөрдүн кооздугу жана дагы бул мамлекетте көрсөтө турган көп жерлер бар. Таза аба жогорку деңгээлде. Анткени бул мамлекетте дагы экологияга көп көңүл буруп, экологияга тийиштүү мыйзамдарды ар дайым тез кабыл алып турушат. Ошондой эле бул мамлекетте жаратылыштык ресурстарды аяр мамиле кылып жана аларды максаттуу пайдалануу боюнча көптөгөн иш-ара жүрүп турат. Тизмебиздин 3-чү орунунда кайсы мамлекет деп жатсаңыз, бул Дания мамлекети. Дания мамлекетинде дагы абанын тунуктугу, абанын тазалыгы аябагандай сонун. Даниянын мамлекети гана бул экология менен күрөшпөстөн, бул Даниянын ар бир жараны дагы бул экологияга чоң салым кошушат экен. Анткени алар көчөсүнүн тазалыгы менен, анткени ар бир жаран басып бараткан көчөсүнө көңүл бурат экен. Кичине бир нерсе түшүп калса, ал жерди тазалап кетмейинче алар жумушуна же окуусуна кетишпейт экен. Ошондуктан алардын жолу ар дайым таптаза болуп турат. Ошондой эле Даниянын ар бир жараны велосипед колдонушат экен. Анткени биз билебиз, автомобилден кандай гана жаман, кандай гана адамга зыян келтирүүчү заттар чыгат. Дагы бир айтып кетчү нерсе, Дания дүйнөдөгү эң сонун мамлекет болуп эсептелет экен. Эмнеси менен азыр айтып берем. Бул мамлекетте иштегенге, окуганга, бизнес жүргүзгөнгө жана өзүң каалагандай жашоого аябагандай чоң жогорку деңгээлде условия түзүлгөн. Дания боюнча айтып кетчү нерсе, бул ООНдун докладында айтылган Дания дүйнөдөгү бактылуу мамлекет болуп эсептелет экен. Бактылуу дегенибиз ошол Данияда жашаган адамдардын бардыгы ар бири бактылуу болуп жашашат экен. Тизмебиздин 4-орунда кайсы мамлекет десеңиз, бул Мальта мамлекети.
Мальта мамлекети бул деңиздүү мамлекет болуп эсептелет. Эмне үчүн деңиздүү десек, бул деңизде жайгашкан. Мальта мамлекети өтө кичинекей мамлекет. Эмне үчүн кичинекей? Анткени калкынын саны канча десеңиз, 441 миң эле адам жашайт экен. Бирок кичинекей болгону менен бул жакта көптөгөн укмуштуудай сонун месталар бар, сонун жерлер бар. Ошондуктан бул мамлекетке көптөгөн туристтер келип эс алып, курорттук мамлекет болуп эсептелет. Бул мамлекетте да жашоо өтө жогорку деңгээлде түзүлгөн. Ошондуктан көптөгөн чет элдик жарандар бул мамлекеттин жарандыгын алууга өтө каалашып, ошого умтулушат. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул жакта жогорку деңгээлдеги абанын аттуулугу жана өзгөчө айлана чөйрөнүн кооздугу менен өзгөчөлөнүп турат. Тизмебиздин эң акыркы 5-орунда кайсы мамлекет деп жатсаңыз, сөзүмдү көпкө созбой айтып кетейин. Бул Улуу Британия. Улуу Британия бул Батыш Европада жайгашкан арал мамлекет. Анын аянты Улуу Британия аралынан Ирландия аралынын бир бөлүгүнөн жана жакынкы аралдардан турат. Бул мамлекет жогорку мамлекеттердей эле таза абасы менен өзгөчө орунду ээлейт. Анткени бул мамлекетте дагы экологияны коргоо боюнча көптөгөн мыйзамдар кабыл алынып турат. Жана ошондой эле бул мамлекетте абаны булгай турчу нерселерди жана дагы бул мамлекетте бир гана акчаны бөлүп койбостон, бул жакта мамлекеттин ар бир жараны өз ыктыяры менен эшикке чыгып, өзүнүн айлана чөйрөсүн тазалоого салымын кошот. Биз ушуну менен дүйнөдөгү топ 5 эң мыкты таза мамлекеттер жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Биздин Кыргызстан канчанчы орунду ээлейт таза аба боюнча? Кыргызстан 132 мамлекеттин ичинен 101-орунду ээлейт таза аба боюнча. Бирок биз ойлошубуз мүмкүн, Кыргызстан артта калды депчи. Бирок бул болсо дагы жакшы, буга да шүгүр дейли. Анткени 132 мамлекеттин ичинен 101-орунду ээлөө дагы бул деле сонун результат. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Комментарийга бөлүшүп кетиңиз, каналга катталыңыз.